Молдасан, кол алдындагы элине күйүмдүү элдин жыргалчылыгын көздөп биримдикте болушуна аракеттенген баатырдын атынан коюлган айыл. Ал 1916 жылкы үркүндө Талас элинин Кытайга качууга катышпай калышына чоң эмгек жумшаган. Жыл сайын өнүгүп жаткан бул айылда 421 түтүн жашайт. Жашоочулары малкел кармап, дыйкан чарбачылык менен алектенет. Биздин айылга болгон сапар жаңы мектеп, бала бакча менен таанышуу болду. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эски мектепте окуучулар аябай оор шартта 8 жыл бою өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул жерде окуганга болбойт дегенге карабастан шартка байланыштуу окуп келген. Бирок жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун демилгеси менен 2020 жылдын башында мынакей маңдайыбызда турган жаркыраган заманбап үлгүдөгү мектеп курулуп, 225 баланы батырган ушундай заманбап үлгүдөгү мектеп пайдаланууга берилген. Азыр биз дагы ушул мектептин шарты менен таанышуу үчүн айылга келдик. Жүрүңүздөр анда чогуу көрүп чыгалы. Мектеп 2019 жылдын 2 декабрында бүтүп киргенбиз мектепке. Мектеп 220 орунду. Мектептин проектisi жалпы 57 миллион сом менен аяктаган. Быйылкы 2020-21 окуу жылында 1-класска 50 окуучу аттанганы турат. Бардыгы ушул учурда кырдаалга жараша талаптарга жооп берет мектеп. Ошол мектептин бүтүшүнө, курулуш иштеринин жеке көзөмөлүнө жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабековдун салымы аябай зор. Биз ошол жалпы элдин атынан, жалпы коллективдин атынан, окуучуларыбыздын атынан терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул мектепте окуучулар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Алсак өздүк гигиенаны сактоо үчүн атайын кол жуучу жай, ашкана, спорт зал, маданий иш-чараларды өткөрүүчү залы да бар. Жаңы мектепке киргенден кийин бул башка мектептерден өзгөчөлөнүп, биз атайын сменный обувь деп уюштурганбыз. Балдар келип эле бул жерден кийимдерин класс менен мына класстар жазылган. Кийимдерин илип, бут кийимдерин чечип, анан бул жака экинчи бут кийимдери менен киришет. Себеби сырттагы кир санитардык абалга карата мектептин ичи таза турат экен, жакшы экен. Анан краскалары да кетпейт. Ошон үчүн биз сменный обувь киргизгенбиз да балдарга, окуучуларыбызга. Баш кийимдерин чечишет, бут кийимдерин илишип, анан бут кийимдерин бул жака жетишип киришет. Андан кийин залда балдар үчүн ысык суу, муздак суу киргизилген. Ал жерде колдорун жуушуп, өздөрүнүн өздүк гигиеналарын туура сактоого шарт түзүп ыңгайлаштырып бергенбиз. Жалпы билим берүү мектебине Байдылда Шамрат Бековдун аты ыйгарылган. Ал облустук депутат эмгек кызыл туу орденинин ээси алдыңкы чабан болгон. Шамрат Беков айык кыз дарттан улам каза болгондон кийин ысымы мектепке ыйгарылган. Мен келин болуп келгенде бул чабан экен. 72-жылы үйлөндүк. Анан көп жыл чабан болуп иштедик. Чогуу иштешип келдик. Анан оору пайда болуп калды. Айык басып ооруга жолугуп 96-жылы каза болду. 4 кыз, 2 бала менен калдым. Мал сарайыбыз бар. Сарайда мал чабан болчу дейм. Чабанды өзүм өткүзүп алдым. Нары бери андалатпайын деп өзүм өткүзүп 2002 жылга чейин бактым. Ошо Байдылданын ошо чабанын улантып үзүп таштабайын деп 2002 жылы пенсияга чыгып 250 кой калган. 250 койдун сапкостон коюн бирөөнү да кем кылбай төлдөй өзүм процентке кол койгонбуз договорго. Кандай договорго кол койсом, ошондо өткүзүп бердим. Жүнүн, төлүн жылда берип турчумун. 2002 жылы пенсияга чыгып, анын малын, өкмөттүн малын өткүзүп бердим. Аман эсен, бирөөнү кем кылбай, бир туякты кем кылбай, карызым жок. Кудайга шүгүр. Азыр балдардын баары чоңойду. Эң кичинекей балам 1-класста калган, атабыз каза болгондо. Анан Кудайга шүгүр, анан элибиз бул каза болгондон кийин ошо алдыңкы чабан, анан элдин да керегине көп жарачы. Ошо районубуз, Талас область даже өздөрү макул болушуп, ошо мектепке
Менин жолдошумдун Байдылданын атын коюп беришти. Мына 22 жыл болду быйыл мына аты коюлганына. Мына канча деген балдар бүтүп атат. Колунан келген жардамды берип атам. Гүл алып берсе гүл алып берем. Эмнете колума кандай жардам болсо баарын стипендия берип атам. Мугалимдерге деле берилет, окуучуларга да берилет. Алтынбек Орозумбетов география сабагынын мугалими. Ал аталган мектепте 30 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келет. Агай балдарга бир гана жердин кыртышын окутпастан, дүйнө таанымын кеңейтип, жашоого даяр кылып чоңойтуу милдети катары аркалайт. 6 класска келгенде эле бул эми 6 класстын географиясы бул географиянын алипеси деп коет да. Анан ошол келгенде эле ушу география сабагына кызыктырыш керек. Болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын ушу балдарга билимибизди жумшап, ошо ар бир эле география эмес, баардык сабактардан ушундай кызыктырып болгон билимибизди берсек, балдар кызыгуунун үстүндө окушат. Ошо өзү география аябагандай балдар үчүн кызыктуу сабак. Балдардын көпчүлүгү кызыгат, олимпиадаларга катышат. Райондук олимпиададан мисалы мен сабагыман жылда 2-3 орундарды камсыз кылат райондук олимпиададан. Өзүм дагы ошо таланттуу балдар менен жана жакшы окуган өзгөчө балдар менен өзүнчө иш алып барам. Аларга кошумча сабактарды берем. Балдарды ушунчалык жакшы сабакты кызыгуусуна өзүм да шарт түзүп берем. Тесттерден дагы биздин быйылкы жылдын 11 класстын окуучуларынын жыйынтыгы 135-140 балга чейин алышып атты. Ушунун баардыгы мугалимдердин эмгеги, балдардын баягы сабактарга кызыгуусу. Жаңы мектептин бүтүшүнө биздин ошо Таластын уулуну, жалпы эле Кыргызстандын кулуну болуп жүргөн жогорку кеңештин төрагасы Дастан Арсизбекович Жумабековго мен өзүмдүн атыман, үй бүлөмдүн атыман жалпы ыраазычылык билдирем. Ал эми Разия Узенова 35 жылдан бери мугалим болуп эмгектенип келет. Мектепте башталгыч класстарга түшүндүрүп окутууда анын ролу чоң. Ал 2020-21 жаңы окуу жылында жаңы мектепте жаңыдан окууга келген балдарды чыдамсыздык менен күтүп жатат. Алгач тиги эски мектепте иштеп баштаганбыз. Ал жак аябай эле эски мектеп болчу. 1970-жылы бүтүрүлгөн мектеп экен. Финский типте болгон. Ал жакта балдарды тарбиялап билим берүүдө иштедик балдар менен. Бирок эскилиги абдан жетип калган, кооптуу мектеп болчу. Төбөлөрүнөн суу аккан жерлерде иштеп жүрдүк. Анан бул мектеп башталганына биздин кубанычыбыз аябай зор болду. Бул мектептин бүтүшүнө Дастан Жумабеков Арчбековичтин салымы абдан чоң. Балдардын кубанычы, айылыбыздын, ата-энелердин кубанычы абдан чоң болду. Буюрса мына бул окуу жылында балдарынаки чыдамсыздык менен күтүп атат. Буюрса 25 бала ушу класста билим алат. Балдарга татыктуу тарбия берип келе жатабыз. Дагы да канча айткан мен жаңы деген жаңы, бул класстын ичине азыр заманбап технологиялардын жардамы менен балдарга жакшы тарбия билим беребиз буюрса. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков майып баласын караган ата-энелерге жөлөк пул берүү боюнча мыйзам долбоорун негиздеген. Бүгүнкү күндө бул долбоордун айылдагылар үчүн да чоң жардамы тийип жатканын айылдык кеңештин депутаты Мукан Токтогулов да кошумчалады. Жалпы Кыргыз элинде кылганы эмгеги эң бирден бир эле демилгелеп чыккан мыйзам долбоору жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кыздарды баккан адамдарга 4000 сом жөлөк пулду карап берген эң эле жакшы болду. Бул бир эле эмес, биз бир эле айыл эмес, бүт Кыргызстан үчүн жакшы мыйзам долбоорун сунуштап, азыр ошол долбоор, азыр мыйзам азыр бүгүнкү күндө иштеп атат. Кудай кааласа, ушул ишиге рахмат. Айыл элдин атынан, жалпы мен коллега депутаттардын атынан рахмат.
1971 курулган бул мектеп 100 орундуу болчу. Бирок эскилиги жетип калса да өкмөт тарабынан жетишээрлик көңүл бурулган эмес. 2013 Ак Чий айыл өкмөтүнүн мурунку башчысы Канат Кожобеков бул маселени кайрадан көтөрүп чыгып, Дастан Жумабеков ага чекит койгонун айтат. Анан ошо Дастан Арчыбековго барып, мен болгон ситуацияны түшүндүрдүм. Түшүргөндөн кийин ал болсо мындай болуптур Канат Бекешенкулович, мен буну өз көзөмөлүмө алам. Быйыл болбой калды, 2013 жылы уже капитал салымдар бар өтүп кетти да, кийинки жылга аракет кылабыз деди да. Анан ошо менен бул бир жыл тынбай, ошо февралдан баштап 2014 жыл мартка чейин тынбай бүт мекемелерге бар запрос жазатты да. Мен айыл өкмөттөн болгон кагаздардын баарын бердим. Карасам Гостройдон, Министерство образованиядан баардык жактан бул запрос жазап, кийин 2014 жылы карап, аябай талаш тартыш болуп атып, капитал салымдарга кирип кетти. Жалпысы 225 орундук. Ошол менен биз аябай жакшы кабар алып, мен как раз иштегениме 1 жыл болду. Көптөн бери чечилбеген мектептин көйгөй чечилип, капитал салымга кирип, анан Кудай буйруса ошол 225 орундук 2019 жылы бүтүп, өзү Дастан Арчыбекович барып туруп, ошо лентасын кесип, өзүнүн жылуу жалындуу сөздөрүн айтып, куттуктап келди да. Мен аябай кубанычтамын бул нерсеге. Бул көптөн бери чечилбеген маселени ошол Дастан Арчыбековичтин демилгеси менен ошол маселе чечилди. Анан эми бир нерсе айтып кетейин, ошо 2013 жылы мен барсам, шайланып айылга барсам, мындай да бардык жерде ошо коноктор келеби, башка келеби, маданият үйүнө карайт да. Анан маданият үйүнүн көрүп туруп, анан элдин жашоо деңгээлин карашат, көңүл бурушат, булар кандай айыл, ушул айылда кандай адамдар жашайт болду экен депчи. Анан барсак, Жөнтөнүн маданият үйү, Жөнтө айылынын аябай жараксыз абалга келип калыптыр. Сыртынан ичин жөн айтпай эле коеюн, сыртын эле карасаң, сүрөтүн деле берем сиздерге, карап көрсөңөр. Терезелери жок, ичинде бак түбөктөр, чымчыктар учуп жүрөт. Анан кийин бирок шайлоо убагында эптеп сөйтүп ачып, тазалап уборщица, анан эптеп шайлоону өткөзүп, кайра жаап коет экен. Бир концерт келбейт, бир кино келбейт, же бир жыйын өтпөйт. Анан ошого мен ошо Молдасан мектеби менен баргандан кийин мен параллельно ошо Жөнтө айылына да ошол бизди даяр жашынакай салынган маданият үйүбүз ушундай жараксыз абалга келип калды. Сүрөтүн көрүп койчу десем, өзү да күлүп, мен жаш кезинде ошо Жөнтөдө барып көрүп кеттим эле, ушундай абал болуп калды деп таң калды да. Анан кийин ошол эле жылы 2013 февралда мен барып кайрылдым. Апрелде уже стимулирующий грант. Ошо менен проектке киргизип туруп, ошол эле жылы 2013 жылы биз ошону капитальный ремонт кылып койдук. 3 миллион, жалпы суммасы 3 миллион 100 миң сомго. Ошону азыр бүгүн көрөсүз, сүрөтүн карасаңар болот. Ичи тышын баарын ремонт жасап, даже люстраларын коюп, баардыгын бүтүп, бүгүнкү күнү ошол жерден шайлоо өтүп атат. Бүгүнкү күнү элдик жыйын өтүп атат ошол жерден. Бүгүнкү күнү концерт, бүт бар ошол жактан өтүп атат да. Андан тышкары айтып кетен, мен өзүм окуган мектепте уже кровлясы бизде ошо Ак Чийде шамал көп болот. Биз анткени маймактын несинин капкасынан эмне болот да, шамал эң биринчи бизге келет да. Чатырлар учат, жамгыр көп жаайт бизге. Анан ошондо биздин ошол окуп аткан мектептин ошо кровлясы чатырын бир канча жолу учуруп, анан ошол кайра чатырын ондогончо жамгыр жаап, үстүн баардыгын суу агып, кухнянын үстүн баардыгы суу аккан. Азыр ошол директор азыр ошол биздин жеке мен айыл өкмөт болуп келгенде эле барып көрсөттү. Канат айланан окуучум, могу карачы могу мектептин. Ушул жакта азыр суу агып как раз ылдый жана шит бар экен. Ошол суу келип шит кетсе жарылмак. Аны да айтып түшүндүрдүм. Ошо десем, эптеп биз ошо жанагы ошол вакытта местный бюджеттен бир аз депутаттардын чечими менен эптеп ремонт кылдык. Бирок 2014 жылы ошо чатырын баарын оңдодук. Чатырын полностью оңдоп туруп, анан кийин айттым, мен Дастан Арчыбекович, ушуну кирсең, шамалда, могу жанагы пардалар менен шамал болуп турат ментипчи. Анын баардыгын күнөлгө алмаштырдык. Азыркы заман болуп. Эч кандай шамал келбейт, жылуу ошондой кылып туруп, бүгүнкү күнү ошол Дастан Арчыбековичтин аркасы менен Жөнтө айылына, значит, Рахманалы Осмонов атындагы мектептин кровлясы оңдолгон, крышасы, терезелердин баардыгы оңдолду, спорт залына чейин баардыгы. Бүгүн ошол кышында спорт залына кирип балдар тренировка кылышат. Баардыгы бүт мүмкүнчүлүктөр бар да азырчы. Кааласа кино көрүшөт, клубка барып, кааласа мектепте кружоктор бар, бүт условия бар.
ошонун баардыгы мен айтып кетет элем, ошо Дастан Артипбековичтин ошо Акчи айыл аймагына кошкон салымы. Бул номер 9-чу Актилек балдар бакчасы. Ал 2008-жылы капиталдык ремонттон өтүп, балдарды кабыл ала баштаган. Бирок эски мектепте окуучуларга орун жетишсиз болгондуктан, бала бакчанын ичинде 4 класс окуп, мугалимдер сабак өтүп келишкен. Кийин жаңы мектеп колдонулууга берилгенден кийин окуучулар кетип, бала бакчада кошумча тайпалар ачылган. Жаш жеткинчектер бул аралыкта бир топ республикалык кароо сунактарга катышып, ар кандай мактоо баракчаларына да ээ болгон. Бул жерге азыр 75 балага орун каралып, жалпы ошол шарттары түзүлгөн экен. Андай эмесе сөздүн калганын ошол Нургүл биздин эжекебиз айтып берсин. Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысыздарбы? Жакшы. Качан ошо балдарды бул жерге кабыл алайын деп атасыздар эми? Буюрса эми октябрга болжомолдонуп атат. Эгерде кырдаал ушундай болуп, туруктуу болуп тура турган болсо, октябрь айында балдарды алып калабызбы, биз да сүйүнүп калабызбы деген үмүтүбүз бар. Жүрүңүз анда ичинен кирип калган шарттарын таанышып чыксак, кириңиз. Мынакей биздин бала бакча. Мына киргенде эле улуу жеңиштин урматына 75 жылдыгына карата монумент уюштурганбыз. Негизи биздин бала бакчада 2 тайпа тарбияланат. Биринчиси кенже тайпасы, орто тайпасы. Келгиле, мынакей, бул биздин орто тайпабыздын кийин чечүүчү бөлмөсү. Негизи орто тайпабыз мынтип суу дүйнөсү менен коштолгон. Андан кийин бул жакта мына окуу бөлмөбүз. Окуу бөлмөсү дагы балдардын табетине ырааза. 4 мезгилди күн бала дайыма күндөй күлүп турат да. Жаз жайгышты. Ооба. Бул жакта болсо балдардын көңүл ачуучу, табетине ырааза, жакшы жасалгалар. Бул биздин уктоочу бөлмө балдардын. Мына жашынакай өздөрүнүн табетине ырааза, көңүлүн ача турган жакшы өңдөр менен коштолгон, балдардын уктоосуна ылайыктуу 25 бала мынакей уктап, ушул жерде эс алышат. Керебеттерин ким алып берди? Бул керебеттердин бардыгын айыл өкмөтү тарабынан каржыланып, былтыр баарын жаңыландырып, ошо бул тайпабыз өзү негизи 2018-жылы ачылды. Ошондо өкмөт баарын каржылап берген да. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Молдасан айылындагы жаңы мектептин шарты менен тааныштыңыздар. Албетте, окуучуларга ушундай чоң шарт түзүп берген Дастан Жумабековго айыл эли ыраазычылык билдиришти. Азыр Киров суу сактагычына келдик. Бул жерден атайын Киров суу сактагычын биздин көрүүчүлөргө бийиктиктен көрсөтүп коеюн деп атабыз.